Мен баягы Баткендеги Капалаңдагы старший сержант Филин. Кимге келген? Төлөм. Азыркы убакытта 2 жыл өткөздөн көрдүм неме дейт. Ошол немени Жаз. Қандайсың? Жақсың ба? Елдер, денсаулық жақсы ма? Жақсы жүресің бе? Елдер бойынша біздің есімізде бар. Сіздердің мемлекетіңіз үшін еліміз үшін қылған қызметіңер, жасаған еңбегіңер, ерлігіңер, шамалда денсаулыққа қарабастан, жаныңарды аябастан, елдің башына ауыр күн түсіп тұрған маңалда іштеген ішерге біз разымыз. Рахматымызды айтамыз. Бұл маңалда білесіздер, көптеген бізден asker қызметкерлеріміз өз жандарын берішті. 49 солдатымыз бұл дүниеде танышты. Ана сыртқары 200-ге жақын баламыз жарақат алды. Олардың арасында ауыр жарақат алғандар бар. Ошолардың арасында елдер сен де барсың. Алла Тағала бұйырып, оған екен айла жоқ. Сен үшіндай жарақат алып қалдың. Қолымыздан келгенше барлық әрекеттерді қылдық, докторларға алып бардық, жаңа башқаларды қылдық, аны-мұны қылдық. Бірақ азырынша көп жақсы нәтижесі бермей жатыр. Бірақ ошол мезгилде сіздерде нәтижесі бермей жатады деп қалтырып қойбастан, біраз болса да материалдық жардам берейлі деп шештік біз. Ошоға мына біздің атымыздан 1 миллион сом ақша. 1 миллион сом ақша. Ушуну алып, аз болса да ушун элдерге ар жакка жагына денсаулыгын каратканга жардам берип тургуздар. Мейлиби? Эже сиздин колуңузга берейин. Сиз алыңыз. Элдердин колун кармап коюп кеп коюп. Түшүндүк беле? Макулбу? Ошондой бизден жардам болсун сага, макулбу? Жүргөн денсаулыкка биз сени унуткан жокпуз. Бул акыркы жардамыбыз эмес, дагы жардам беребиз. Үйдө алдыңарбы, квартираны? Алдыга. Жашап атасыңарбы? Азыр квартираны киргизип баганбыз. Хорошо. Бұл тыйымды да алып кіші жардам қылып тұр. Мере? Әлде қанша? Башқа айтадыған сөзің бар бұ дағы? Башқа өзімдің ата-энем атынан ыраазычылык билдиребиз. Президентибизге рахмат. Буга чейин көп жардамдар болду. Ушул Туркияга, Москвага чейин операциялар болуп өттү. Мамлекет тарабынан үй берилди, бардык жардамдар көрсөтүлдү. Ошол мамлекет тарабынан терең колдоо көрсөтүлгөн үчүн баарына ыраазыбыз. Мамлекетибиз мындан ары өнүгө берсин, чек арабыз бекемделип, мындан кийин эч бир эр азаматыбыздын каны төгүлбөсүн деп айта кетмекчимин. Рахмат, сен ушундай мындай эме болуп, кайраттуу болуп турганыңды көрүп, чынында эле сен кайраттуу кыргыздын ушундай бир пешенесине жазылган балдардан экениңе мен ишендим. Рахмат сага. Кеч кучактап коёюнчу. Ладно, жакшы жүргүн, жакшы. Саламаттуу болуңуз. Саламат болуңуз. Денсаулык болуңуздар, кабардаштырыңыздар. Дагы бир жыл айтам, бакыт жардамыңыз, дагы жардам беребиз. Элдер Төлөнов 1998 жылы Ноокат районунда туулган. 2021 жылы аскердик институтты аяктап, 2022 жылдын сентябрь айында Баткендеги чек ара жаңжалында жараат алып, 2 көзү көрбөй калган. Ал Кыргызстандагы жана Туркиядагы ооруканаларда дарыланып, 2023 жылы 1-чи топтогу майыптыгы аныкталган. РГД-5 кол гранатасынан жарылуусунун натыйжасында ошол 2 көзүмө осколкалар кирип, ошо менен көзүбүз көрбөй калган. Турага менен жолугушуу жакшы өттү. Жакшы кабыл алды. Мамлекет тарабынан бизге жардам көрсөтүлдү. Турагабыздан Аллах ыраазы болсун. Жакшы жардам берип, жакшы көзөмөлдү атат, мамлекет дагы жакшы жардам берди. Ыраазычылык билдирем. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Алардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1 миллион 600 миң сом турат.
Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат, 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук кылуу сиздерден. Барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат, М-банк, ошондой эле Сбербанк, Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар, Россия өлкөсүнөн которгондорго. Денеси жансыз табутка айланган Назира Эмилбек кызы 22 жашында Нукен районуна турмушка чыккан. Жашап жаткан жылдар арасында жаш үй бүлөнүн турмушу ызычуу менен өткөнүн айтышат. Бир жыл жолдошу менен эки ажырым жолго түшүп, кайын журтуна барганына бир нече ай болгондо ушул окуя жүз берип олтурат. Буга чейин кол көтөрүп келгенде, буга чейин кол көтөрүп, канча жол уруп, мен өз çaldı bir stakan suğa beni bir şapalak vurdu deyip çaldı. Bir stakan suğa bir şapalak vuram. Benim kızımdı su içmey ölsün. Su içmey ölsün bana mına kızıma çalgan eken. Bişkekte ya vurdu beni içip alıp. Кыздын туугандары анын өз өмүрүнө кол салганына ишенишпейт. Окуя болоордун алдында бир тууган эжеси жумуштагы кыздарына барарын айтып байланышкан. өкүл атасы чалып жөн эле бир ооз айтты болду. Бизге башка эч ким кабар алган жок. Ошо моргто турганда деле моргто биз канчада бардык. 6-да барышты, саат 10. Күндүзгү 6-да, э? Түнкү. Кечки. Уже кечки 6 болду. Ой, саат 12-де 11:30-да келишти. Ошого чейин бирөөсү келип, бизге келип, же эшигибиз алдыга келген жок, же моргтун алдына бир туугандары келген жок. Ошол жерде бирөө күйөөсү деле келген жок. Öldürüp koysa kendini. Kaytıp gelir. Öldürüp koyup kaçıp yürüyüşüyor benim kızım, ayda kızım. Hiç kim gelmedi aldığınızlarga. Hiç kim yok. Kemesin gözüme görünmesin hemen. Öldürüp ölü gülü vertir bana şu kafalarından. Денедеги зордук зомбулуктун издери, асын алган жердин аралыгы да аларды ушул ойго түртүдү. Андан калса ал убакта жолдошунун үйүндө коноктор болгон. Окуянын бир көзү менен кирип аракет кылып, көрүшкө аракет кылып көрдүм. Эми эч кимдин баласын андай акыбалда көрүштү, Кудайым насип кылсын. Мен өтө оор нерсе, ал нерсени элестетиш кыйын. Асылган экен, асылган мойнунда чоң из бар экен, мойнундагы салынган жиптин катуу кыскандыгын байланыштырып эттен өтүп терге чейин кетип калган экен. Мен өзüm карындашым үчүн толук көргөнгө өзүмдүн эрким чыдабады. Тизесине чейин өзүм көзөмөлдөп карадым, колдо отек бар экен. Бир кол сплошнойндай кызарып отек берген. Тизеде отек бар, анан мойнунан болгон үчүн буттун бармактарында ишик бар экен. Буту ишип кеткен экен, отек берипчи бутунан. Кечинде суу алганыбызда аркасына зарядниктин баандай шунуру менен чапкан издери бар да. Анан колдорунда гематомалары бар, көгөргөн жерлери, анын санында бар да. Бул кече моргто көргөнүбүздө жок болчу, кечинде майрам суу алганыбызда ошо шунуру менен 5-6 жолу чапкылаган немеси бар. Аркасы карайып калган. Буга чейин дагы сабап келген да. Анан бул жакшы көргөндүктөн кайта баргандан буга үй бүлөсү дагы зомбулук көрсөтүп. Ал эми Магыртын болгон келиндин жолдошу экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктен улам ал өз жанын кыйды дейт. Үйлөрдү карадым, ишки үйдү карадым, балконаларды карадым. Летний кухняга кирсем, астын турт. Анан көтөрүп, бутунан көтөрдүм, банан кырсадым. Үйдө жеңем бар болчу, атам деле инвалид, апам деле баса албайт, үйдө посильный жеткенде машина уруп кеткен болчу. Кыйкырдым, эч ким укпады, көтөрүп турдум, моюнун чече албай койдум да. Колумдан кармап, моюнун чече албай койдум. Столдун үстүнөн карасам, бычак турган экен, ошо бычак менин жипти кестим. Анан кесип, жерге жаткызып, үйгө келип, жеңемди айттым, жеңемди чакырдым. Анан үстүнө бетине суу чачтым, бетине тур деп мындай кылып ургуладым бетине. Ошол. Бул окуя боюнча учурда Нукен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тергөө амалдары жүрүүдө.
2025-жылдын 13-август күнү Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө Нокен райондук тез жардам бөлүмүнөн кабарлаган. Анда 2025-жылдын 13-август күнү саат 17:40 чамасында 2001-жылы туулган келин өзү жашап жаткан үйдө жайкы ашканасында асынып каза болгондугун билдирген. Аталган маалымат Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына өз жанын кыйыы болуп катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми териштирүү иштеринин жүрүшүндө Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, маркум келиндин денесине сырттан кароо жүргүзгөн учурда денесинин сыртында оор жаракаттар аныкталбагандыгы, ал эми ага карата соттук медициналык жана биологиялык, гистологиялык экспертизалар дайындалгандыгы маалым болгон. Иштин чоо жагдайы медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен белгилүү болмокчу. Кыргызстанда кыз келиндерге болгон зордук зомбулуктун атынан кыйылган өмүрлөр бир топ. Гүлжан Амандөө, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көп көбөндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күйүүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган соңулу үнүн сагындым, шаңчы кучкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган бүркүсүнө элимдин, шамалга да ала кетти жалындым. Ушул кыргыз жерим сенден дагы чыкпайын, кыргыз элим сенден карыш жылбайын. Кандай жашап, кандай өмүр сүрсөң да, кандай иштерге жумуш кылбайын. Бул өзүң берилген ант экен да бул. Азыр ушуну окуп атып эле, как говорится, кому кроме слезы наворачиваются. Эки күн болду көрбөй калдым. Бул сезимдер, билбейм, бул жүрөктү жарып чыккан сезимдер. Мен ошон үчүн сиздерден сурап атканым, кантип чыдап жүрөсүздөр садакаларын деген ошондой кантип силерди эмне байлап турат да кайсы чынжыр тармак. Мен ошол шамал, ушу Кыргызстан тарапка шамал куруп баштаганда айттым да шамалга. Мен ала кет деп жалынам да. Бул усал, бул сагыныч, бул чыдам жетпейт. Ошол шаңкылдаган бүркүсүнө элимдин шамалга да ала кет деп жалындым. Ошол унутпай калдым да. Анан айтып коесуң, фурсат ачка, анан мынасы ачка, мунусу ачка, тегизи жок, анысы жок. Көкүрөгүң ток болсо, анан жегеним аштым. Көкүрөгүң ачка болуп турган болсо, көбөлүң сыздап турган болсо, сага могул жерде бүтүн козун бышырып койсо дагы ал аштык койсо.